Эфирисуанта асардық телегөрішер алғашқы қонақтарысымен таныстырғанға даяр. Біз Қырғыз фристайл бізде студиясы келіп қалған шағы. Азамат, Дөлөт, Жанбек, саламатсыздар ба? Қандайсыздар? Саламатшылық. Жақсы. Келдіңіздер. Маңдайыңыздар жақсы ба? Жақсы. Жақсы, ең соңын. Ақырқы жаңылықтар қуандырып қой болса керек. Көрдіңіздер бе? Ала. Тосып алдық біз аэропортқа барып чоқ. Андан кейін площадьқа барып тағы өзіміз поддержка алып, майрамдап, қиқырып тұрдық. Негізі шол футбол болатқанда қайдан көрдіңдер футболды? Үйден өлеу же елменен чоғылып көрдіңдер бе? Арғанда болып қалды. Бірінші матчты мен үйден көрдім. Ата-енемменен, үй бүлөмменен. Екінші матчты достарменен баяғы ушуна бар ғой, атайлап өшіріп қойды ғой, ушуна жерлерчи. Чоң экран кылып, ушуна жактардан көрдүм. Ал эми бул оюнда Кытай улутундагы арбитрга абдан көптөгөн терс комментарийлер жаады социалдык тармактан. Айтор элдин көбүнүн кыжырын келтирди. Сиздер дагы ошондой пикирдесиздерби? Ой, көп ошибкаларды жасап салды. Там пенальти болгон жерден пенальти бербей, ручки болгон жерден бизге дагы жөндөн эле пенальти берип салды. И, чот акеттигилер арабтар өзүнүн үйүндө ойноп аткандан кийин подсуживать этип койду десе болот да. Несправедливо болуп калды да, ойлойчу. Негізінен ушундай терс комментарийлер акыркы убактарда аябай көбөйүп кетти. Бирок баары бир кандай десек, жыйынтык биздин кандай жыйынтыкты күтсөк дагы биз кубанып болчук деп айтсак болот. Анткени тарыхта биринчи жолу, биринчи ирет Азия кубогунда негизги финалдык бөлүктө ойногону аябай жакшы бир жаңылык болду. Макул, аны четке кага тууралуу дагы өзүңүздөр тууралуу айтып бербейсиздерби? Эмне менен алектенесиздер? Биз ушул көчө футболунан алектенебиз. 2-3 жыл мурда баштаганбыз. Мындай эле өзүбүз үчүн ойноп, анан кийин видео тартып, интернетке, инстаграмга салып көрсөк, жакшы алып кетти да, популярный болупчу. Белгилүү пабликтер эме кылып, репост кылып, анан ойлоп калдык, карап көрсөк, бизде Кыргызстанда андай пабликтер жок экен. Көчө футбол боюнча, фристайл боюнча так эле жок экен. Анан кийин ошо иштейли деп ушул уличный футболдун культурасында Кыргызстанда алып келели. Тем более, азыр Кыргызстанда футбол аябай өнүгүп атат. Кызыгып, спрос аябай көп. Туура айтасыз. Сиз дагы бала чагыңыздан бери футбол менен машыгасызбы? Мен да футбол менен аябай кызыгам. Роддомдон бери. Кичинекей кезимен ойноп баштагам, өзүм чоң футболдон баштагам. Баары эле фристайлер чоң футболдон башташат, ошо чоң футболдон болбой кетип, анан фристайлга өтүп кеткем да. Кичинекей кезимен эле кызыкчумун, интернеттен видеолор жаздырып, футболисттердин трюктарын кылып, ошону кайталап үйрөнчүбүз. Чоң футбол менен көчө футболдун эмне айырмасы бар? Эми чоң футболдо ал жакта правил, ал жакта командный оюн, эрежелер, атмосфера башкача да. Ал эми көчө футболдо биякта бар кенен. Каалаганын кыласыңар, тепсе болот, фристайл кылса болот, анан кийин тренер дагы жок, ооба. Кыйкырган тренер жок. Бирок баары жалпысынан эреже бар да көчө футболдо. Канча киши ойнойт бир топто? Мисалы көчө футболдо түрлөр бар. Мисалы панна деген бар. Паннада бир бетме-бет ойнойт, бир кишиге бир киши. Анан кийин 3-3 деген бар. Ал жакта деле бир гол кирсе, бир эки командадан бир оюн чыгып турат да, бир оюнчу. Силер үчөөнө киресиңер? Биздики азыр Кыргызстанда ал 3-3 эме пока ойнолуппуз андай жок пока Кыргызстанда. Силердики пана ошондо? Биздики пана оюнчу кирет. Түшүнүктүү. Чемпионаттарга катышып атасыздарбы, же уюштуруп атасыздарбы, же уюштурайын деп атасыздарбы? Чемпионатка пока катыша элекпиз. Азырынча бир аз деңгээлибиз сакка жете элек. Ал эми панна болсо Бишкекте биринчи жолу өттү. Кышында бир ай мурун Айдана Турбаева жасап, Казакстанда, Алматыдагы балдарды чакырып, Кыргызстанга ушундай жаңы нерсе алып келди да. Ошондон кийин мен ойлойм, ушу Кыргызстанда бул панна оюну эми күчөп, кызыга баштайт деп. Сиз бир күндө канча убактыңызды футболго бөлөсүз? Мен негизи өзүм профессионалдуу түрдө футзал менен заниматься этем. Фристайл болсо, вот ошо футзал менен заниматься этип атканда бош убакыт бөлүп калат да. Бош убакыт чыгып, анан ошондо эле мындай интернет тармактарынан көргөн видеолорду эле кайталап атып эле. Мен негизи фристайл менен деле заниматься этпейм, просто ошо техникамды өздөштүрүп алгам да. Футбол аркылуу элечи, кичинекей кезимден баштап эле. Эң сонун. Футбол чөйрөсүндө кайсы адамды кумир тутасыздар? Мисалы, ким сиздер үчүн идеалдуу футболчу? Мен Роналдодан башка бирөөнү айтып көрбөйлү. Мен кичинекей кезимде ошо жана Рональдиньонун диски бар болчу, 2007-2008 жылдары. Ал видеолорду көрүп алып туруп, көчөгө чыгып, ошо уличный футболдочу кайчы жолу бүт баарын кайталап, ошон үчүн техника деле өсүп кетти десем болот да.
Сиздер? Бизчи азыркы моментте Неймар эң күчтүү болот да фристайл жактан. Неймар демек. Неймар. Меники негизи бардыгы эле фристайлер моюнча Рандини жактырат да. Анткени ал эмеде футбол айчасында баягы эл кылбаган нерсени кылат эле да. Кенен алып топту фристайл сыяктуу. Жеке менин оюмча бул Челсинин оюнчусу мурунку Диди Дрогба болуп эсептелинет. Анткени ал ушул Челсиде тапкан акчаны, өзүнүн опыттарын өзүнүн айылына барып эме болуп берди да. Баарын каржылап, айыл эме болчу да, баягы колунда жок айыл болчу да. Ал болсо кайра ушул айыл көтөрүп, мектеп салып, көп жардам берди. Ошон үчүн топтун капитаны окшойсуз. Келечекти ойлонуп бир аз. Сиздер топ менен келиптирсиздер. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо эфирден эле турбай эле отуруп колуңуздар менен фристайл көрсөтүп бере аласыздарбы? Отуруп болот. Эми отуруп калганда көп деле эмелер деле жок. Колуңуз менен эле айландырат экенбиз, Ооба. Мындайлар бар. Ушул нерсени деле үйрөнүш абдан оор болуш керек, Ооба, негизинен. Кана мен жасап көрөйүн да. Сизде маникюр жок. Азыр? Азыр. Ушундайбы? Тура эле кылып Биринчи топ айлантып алыш керек, катуу. Анан кийин баягы айланбаган жери бар, кичинекей точка, ошол жака колдоп коюш керек да, опорный точкасын. Азыр. Ооба, Окшошот окшошот кичине. Негизи бүт жака эле эме керек, аракет керек. Аракет кылсаңыз эле. Сен жасайсың? Ооба, мен бут менен аракет кылып көрбөйм. Негизинен жалпы биринчи башталгыч эрежелерин көрсөтүп бербейсиздерби? Кандай дейсиздер, Кимиңиз? Мен биринчи көрсөтөм. Биздин маалимат бар. Негизи эмнеден башташ керек? Негизи фристайлда 3 базовый трюк бар. Анын аттары АТВ ал Around the World, биздин котормо болгондо вокруг света болуп калат. Ошонун эң базовый трюгу вокруг света. Ийинден бар, ичке элейбиз топту. Анан сыртка да туруп бутты айланыш керек, бутты айлантып, ичке да айлансак, сыртка да. Бул Around the World. Жака берип көрөлү деле. Жакшы. Кана Расул көрсөтчү. Мен биринчи топту кармаганды үйрөнүп алайын, Жак. Эң биринчиден топ бут айланбай турсун, топ турбайт го бутта. 5. Всё. Итак, башталалы. Жакшы элеби? экинчи трюк ХТВ дейт, ал Hop the World. Оң бут менен элес, сол бутка алып кетиш керек да. Кой. Бул Бул оңой эле турбайбы? Биринчисине караганда. Опа. Кол менен алып кетмесин. жакындады кичине. Ооба. Дагы үчүнчү трюк ал кроссовер. Анын аты кроссовер. Биз оң бут менен алып, опорный бут менен секирип алып кетиш керек топту. Опа. Дагы бир жолу көрсөтпөйүн. Бул аты кроссовер. Жакшы. Жок, мен кылбай эле. Кандай түрлөрүн Ушул трюктар менен кылып атып, ар кайсы комбинация болуп кетсе болот да. Негизи муну үйрөнүш үчүн практика керекпи же жөндөм дагы болуш керекпи бул? Практика да керек, өзүндө жөндөм да болуш керек. Жөндөм болуш керек, Канча убакытта үйрөнсөм болот, мисалы мен биринчисин? Вокруг света деп атабыз. Вокруг света мектеп кези 3 күндөн кийин үйрөнгөм. 3 күндө. Биринчи жакшы ээлеген үйрөнүш керек. Жакшы ээлегенден анан уже үйрөнүп кетесиң, кечке кылып. Негизи топ кандай болуш керек? Ар кандай боло берби фристайлда же бир түрү барбы топтун? Топ ар кандай. Мисалы мунун жели жок экен да. Жел. Ар кайсы фристайларга ар кандай керек да. Келерге катуу жел керек, жел керек жок да, ар кандай. Тамай бир эреже жок. Жок, өзүнүн эмесинде. Түштү. Рахмат, келиңиз. Дагы кандай трюктарды сиздер отуруп көрсөтүп бере аласыздар? Отуруп эле сал да. Отурган жерге эле. Жок, бияка эле отуруп эле бир. Кана бизге көрсөткүлөчү деп эле мастер-класстарды. Жаныбек көрсөткөнгө оңой эле экен. 3 барын 3 тең жасап койдум менчи. Азыр мектеп окуучулары, студенттер эгерде бизди көрүп атса, футболго болгон кызыгуусу абдан өнүгүп өсөт болуш керек. Негизи фристайл менен футбол ойногон адамдын экөөнүн айырмасы барбы? Мисалы жакшы фристайл кыла алган адам жакшы футбол ойной алабы? Же болбосо фристайл кыла албаган адам жакшы футбол ойной алышы мүмкүнбү? Фристайл менен футбол все-таки эки ар кайсы нерсе. Фристайлер ал болгондо трюктар жасайт, азыр кандай финтерде. Футболга келгенде аякта уже өзүнүн эрежелери бар, аякта уже башкача да, аякта тренер дагы бар.
И вообще вот уличный футболдун преимуществолорун айтып кетпейинби? Мен кичинекей кезимден баштап футбол менен заниматься этем. И определенный убакытта вот ошо уличный футбол менен ойноп калгам да. И уличный футболдо как-то аякта ээн эркин ойнойсуң да өзүңө. Ээн эркин ойногондо, ну, оюнду өзүң ала аласың көп, оюнду өзүң алып тренер да жок да, ошо кыйкырганчы, ошентип как-то техникаңды вырабатываться этилген да, ошентипчи. И кийин уже футболго барганда, ну, как-то техничныйраак болуп каласың да. Ата энебиз кандай кабыл алды футбол менен машыгам дегенде? Анткени азыркы күнү чындыгында футбол чөйрөсү Кыргызстанда каражат жагынан көп акча табуу мүмкүн эмес. Финансылык жактан алсырап турат десек болот. Жок балам, сен сатуучу эле болбойсуңбу, футболду эмне кыласың деген сунуштар болду эле. Башында биз бул чөйрөгө мындай аракет кылып баштаганда үйдө эме кылчык да. Биринчи видео жакшы кеткенден кийин уже экинчи видео андан да жакшы болсун деп үйдөн ойночук да. Анан үйдөгүлөр айтып калчу, эмне эле эме баягы биз жеңүүчү кылып атасың, жөн эле топтоп атасың, ондон көрө барып окубайсыңбы же барып иштебейсиңби, тигине кылбайсыңбы деп. Анан албетте андай эмелер болот, давлениялар. Бирок бул нерсе бизге жагат. Анан кийин ал жакта иштерди бүтүрүп, потом тияктан иштерди бүтүрүп, анан акырын убакта бул менен аракет кылчык да. Азыр болсо баягы бизди уже баягы реклама роликтерге чакырат, биздин өзүнүн эмебиз, контентибиз бар, айкат тартабыз, реклама роликтер кичине болсо дагы акча кылып алып та бул мененчи. Мындан кийин уже азыр үйдөгүлөр эме ойносоң, балам макул, жакшылап дайран, ушунуп калды да уже. Буга серьезно карап калышты. Эң сонун. $10,000 бергенден эчтеке дебей калышты дейсиз. Жаныбек, сиз ушул тууралуу айтып бербейсизби? Негизи кандай кабыл алышты? Негизи балким фристайлдан бөлөк башка бир нерсе менен алектенесиз. Мен өзүм азыр малда иштейм, ЧПВСте. Бул футбол фристайлга хоббиде кетет. Жаш кезинде каршы болчу, балам окууга ойнобой футболдон. Жаш кезинде? Жаш кезинде ошон каршы болчу, ошентип окуп. Бирок бул хобби сыяктуу кетет. Футбол фристайл мага өзүмө жагат, өзүм эметем, футбол көрө албайм. Бирок келечекте бул менин негизги жумушум болушу мүмкүн деп ойлонуп калган күндөр болобу? Ооба, болот. Аябай жакшы жардам берет. Футбол фристайл ар кайсы рекламага чакырып, ушинтип акча тапса болот. Футбол фристайл жакшы. Футбол фристайл өзү жакшы эме жардам берди. Ошол. Бирок сизден сурап эле коелу, футбол менен кетесиз. Мен футзал менен кетем го дейм. Мини футбол. Келечегиңизде футболдон көрөсүз. Мини менен чоңдун айырмачылыгы эмнеде? Сиз чоңго өтөм деген ойлор жокпу? Мен башында ошо чоң менен баштагам. Биз чоң футбол ойноп атканда мини поле бар болчу. Ал жерде тренировка кылчубуз да. Аякта тренировка кылып атканда бир күнү тренерим келип, бир футзалда тренер менен тааныштырайын деди. Нуржан Жетибаев, азыр Сен-Ситинин тренери да. Анан ошентип ошол күндөн баштап футзалга өтүп кеткем. Футзал менен большой футболдун айырмасы аябай эле чоң. Футзалда поледе 5 игрок ойнойт. Вратарь менен поледе игроктордон 4. Өзүңөр билгендей большой футболдо 11. И футзал даже оорураак деп айтсам болот, анткени большой футболдо мындай пространство көп болуп, игроктор да көп да, каждый өзүнүн эмеси бар, позициясы бар. А футзалда 4-тен кечке движение болуп туруш керек да. И аякта установка бар. Установканы аткарыш керек жалган. Демек чоң калаада топ ар жакта болгондо чоң футболду эс алып алат. А футзалда бүт бар движение да. И футзалда где-то максимум игрок бир 3 минут полностью өзүн берет, андан кийин замена. Это хоккейде эле да. Эң сонун экен. Жалпы жонунан футзалда канча оюнчу калаага ойной алат? Мисалы замена менен чогуу канча футболчу бар? Замена менен чогуу билбейм, 4 игрок поледе, вратарь менен 5, анан заменасы да бар. Мисалы көрүп калган футболдорду көрүп каласыз да, мини футболду, анан 4 ойнойт дагы 4 чыгып кетип, 4 кирип кеткен убактар болот. Ооба, андай. Сиз 3 мүнөттөн да өтпөс. Ошондо 20, 25, 30га чейин футболчу алып барып ойносо болобу, жагандай. Заменада канча болсо ошончо, заявка канча кирсечи, канча. Демек чек жок болсо. Чеги где-то может 16-12 игрок. Азыркы күнү футболго кызыккан өспүрүмдөрдүн саны көппү? Сиздерге көп кайрылып сурашабы футбол боюнча? Ооба. Акыркы мурун биз биринчи видео кеткенден кийин жөө башташты. Кыргызстан жетинчи басынан 1-2 видеолорду баягы ушул видеобуз кылдык элек, ушул тур кылдык элек, эмеңизге киргизип койгулачы деп. Анан биз башында баарын күтүп атканбыз. Башында аябай сүйүнүп бизге ушундай кызыкчылык бар экен деп. Анан бара-бара уже качество карап калдык. Видеонун качествосуна, трюктун качествосуна. Азыркы учурда Кыргызстан эми ушундай деңгээлге жеткенден кийин азыр аябай көп болуп кетти. Подписчиктер да көбөйтөт, видео жүргөндөр да көбөйтөт. Демек өспүрүмдөр кызыгып атат футболго. Ооба. Анан дагы бир сүйүнгөн жагы биз көчөдө кетип барсак, биз менен учурашып, биз менен сөзгө түшүп,
же кирпич ыргытып кескесиз? Жок, андай деп кое элек. Көбүнчө эң сүйүндүрүүчү кичинекей балдар, жаш балдар ушундай кызыгсын атырганда биз аябай сүйүндүрөт, анткени биздин келечегибиз жаш муунда. Биз ошолорго мындай туура тарбия, туура жактан көрсөтөлү деп аракет кылып атабыз. Эң сонун. Азаматсыздар, буюрса кыргыз футболу үчүн, кыргыз спорту үчүн эмгектене бергиле, биз ишенебиз. Сиздер жаратуучу ийгиликтер дагы алдыда. Көптөгөн жаңылыктар, жеңиштер менен келип туруңуздар. Фристайл боюнча Азия кубогунан 1-орунду алыңыз, көтөрүш. Силерге дагы көрөрмандык жаратып туралы. Рахмат, буйрса, чыгасыз, буйрса. Рахмат. Фристайлда карай улантабыз, ардактуу телекөрүүчүлөр. Кыргыз фристайл биздин студиябызда болду. Алдыңкы мүнөттөрдө дагы биз тиешелүү конокторду дагы чакырабыз. Бүгүн биз кыргыз футбол деген темада сүйлөшүп жатабыз.